Ассаламу алейкум, урматтуу Багыстыруу Кыргызстан каналынын катталуучулары, кутман күнүңүздөр менен биз Токтогул шаарына жетип келдик. Акбермет деген мейманканага жайгаштык. Мына ушул мейманкананын ээси мына жерде алдыңыздарда көрүнүп турган өтө сонун бир бакты жаратып атат экен. Миң уккандан көрө бир жолу көргөн артык деп коет эмеспи? Мен ушул жерде кыйладан бери айтып келаткан нерсени ушул жерде көрдүм. Биринчи жолу көрүшүм, балким башка жерде да болсо керек. Мен айтып аткан методду мына жерде аксакал кыйладан бери эле кылып келатыптыр. Көрүп турасыздар, өтө бою жапыз өскөн, жакын тигилген, бийик өсүүчү алмалар. Аралыгы 1 метрден 1,5 метр аралыктан тигилиптир бул алмалар. Бул алмалардын өстүрүү ыкмасын көрсөңүздөр өтө сонун. Өтө сонун. Ассаламу алейкум аба. Алейкум ассалам. Аба, өзүңүздү тааныштырганча, мына ушул бактар жөнүндө бизге айтып берсеңиз, сиздин багыңызды көрүп, аябай суктандым. Өтө сонун кылып өстүрүп атыпсыз. Мындай нерсени мен башка жерде көрө элек болчумун. Азыр көрүп ушунчалык суктанып атам азыр. Жакшы, рахмат. Атым Калкожо, фамилиям Эшенкулов. Токтогул шаарынын тургуну болом. Ал эми мына алма жөнүндө кызыгып калдыңар. Мына болбосо Семерянка деген алма бийик өскөн. Муну кыркып, бала чака тергенге оңой. Боюн жапыз кылып коюпсуз го муну? Боюн жапыз кылып койдум. Анткени учуна таш байлап, жерге казык кагып, Ылдыйга байлап койдуңуз менен. Ийип байлоо методун колдонупсуз да? Бийип кетпей, капталда өсөт да. Тергенге жанагы неме жаракаттар аз болот да. Ооба. Алманын жаракаты аз болот. Кол менен терип аласың да. Азыр алдыбызда турган алмалардын бою өтө жапыз экен. Жапыз болгонуга байланыштуу, бирок мына өтө мөмөнү да көп байлаптыр. Мына мөмө бүчүрлөр көрүнүп турат. Бул кандай болду? Канча жыл болду өстүргөнүңүзгө? Муну 2014-жылы тиккем, Канавалдын алмасы Бишкектен алып келгем. Муну мындай бой өспөй, анан бүчүрдү көп байлаганы, мен муну кыркканын июнь айынын акырында кыркып салам. Алма түйүлүп, гүлдөрүн төгүп, алма түйүлгөндөн кийин. Июнь айында кыркасыз? Июнь айынын акырында. Себеби күчтүн баары 1 жылдык сабакка кетпей алмага кетет. Алманын көлөмү чоң болуп, түшүмдүүлүгү жакшы болуп калат. Мына ошол нерсенен мына бүчүрдү байлаган да ошондон. Ооба. 1 жыл бою бул алманы багып отурбайт экенсиз дагы, июнь айына келгенде бул алмаларды сиз бутап кыркып коесуз, жашыл бутоо жүргүзөсүз. Кыркып, ортосунан шамал өтө турган кылып, суюлтуп коем. Шамал өтүп турса, шамал өтүп туруш керек. Тердебеш керек да, бул эми баа кыргызча айтканда. Ысыбаш керек. Ысыбаш керек, тердебеш керек, күнгө күйбөш керек. Туугандар, алдыбызда мынакей көрүнүп турган бактын аралыгын көрсөңүздөр, 1 метр аралыктан экен. Кээ бирлер 1 метрден алысыраак, 1,20 экен. Бул форманы көрсөңүздөр, мынакей. Ылдыйдан эле чашка формада өстүрүлгөн. Ылдый дагы штампка келе турган болсок, 15 сантиметр гана штамп коюлган. Кээ бирлеринде даже жок экен штамп. Мынакей. Жерден баштап, жогорулап көтөрүлө баштагандан кийин мына кронодан мөмө бүчүр байлай турган бутактарды өстүрүп, кыска. Мынакей адамдын боюнан ылдый экен. 1,5 метр бийиктикте турат экен мына туугандар. 20-25 килограмм бир эмеден терип алабыз да. Ой, азамат, аба. Ошондо көлөмү чоң болуп калат. Ошондо ар биринен кайталап айтып койсоңуз? 20-25 килограммдан алма түшөт. Анткени алманын көлөмү чоң болот да. Бали, азамат, ушунчалык суктандырдыңыз мени. Мына туугандар, көрүңүздөр, биз айтып аткан баягы интенсив бак мына ушул жерде. Биз сиздерге даават кылып аткан нерсени бул абам кыйла болуптур. 2014-жылы тигип, азыр түшүмүн алып аткан кез экен. Мына туугандар, аралыгын көрүңүздөр, өтө жакын 1,5-1,20 1 метрден аралыктан тигилген. Мына сиздерге биз какшап айтып аткан нерсени абам давно жасап коюптур. Мына ушул жерде катарда канча алма бар аба? Бардыгы 100 болчу, азыр айрымдары мен кыркып жерди пландаштырганга бир 70-80 түп бош керек го, санабадым, ушундай бош керек. Болгону 2 эле катар алма экен. Алма, 2 катар алма. Ошондо 80 түп болгондо деле 20 килограммдан эсептесеңиздер, канча болуп кетип атат?
Мынакей 1 тонна 600'дü мына ушул 2 сотукка жетпеген жерден алып атат да. Канча кишилер келип жеп бала чака жейт, Ооба. жейт, ошондон калган өбүстөр болобуз. Бул жерде мейманкана экен, бул жер мейманкана жана тойлор боло турган местасы болгондуктан бул жерде адамдын аягы үзүлбөйт. Ар дайым адам болгондуктан бул жерден алманы сөзсүз үзүп жеп турушат. Алла разы болсун, сиз өтө жакшы мээнеткеч, эң Кыргызстандагы мээнеткеч адамдардын бири экенсиз. Аябай разы болуп атам бактты көрүп. Сүрөткө түшүп, жанагы үйлөнгөндөр. Бактын ичине кирип сүрөткө түшөт да. Сүрөтүп кетишет. Мына көрбөйсүзбү? Бою кичинекей болгону менен. Онда кайтып кой. Келиң ошол чоңолмага өтөлү. Аламдын дагы бир көрсөтө турган нерсеси мынакей. Биздин кадимки бийик өстүрүүчү алма боюну карасаңыздар, бою ашып кетсе бир 2,5 метрге чейин экен. Мына бийиктигин көрсөтөйүн. Жерде туруп эле муну үзүп алса болот экен. Мына ул 1 жылдыктарда баягы бой жетпей кыркпай калтырып койгон. Шат менен кыркып койгон. Калгандар бүт кыркылган. Алам бул көчөттөрдү азыр эмес, июнь айында жашыл бутоону жүргүзөт экен. Мына туугандар, биз дагы мына ушундай багбанчылыкты өнүктүрүшүбүз керек. Качан гана Кыргызстанда багбанчылык өнүксө, Кыргызстандын экономикасы көтөрүлөт. Эгер биз мамилени мурдагыдай гана кышында бутап, туура эмес бутап, классиканы да туура эмес бутоо менен жүргүзө берсек, анда биз дагы эле баягы бойдон кала беребиз. Да, жөн эле бир Кийинки көчөттүн алдына келдик. Ашып кетсе бою 2 метр. Бундагы мөмөнү көрсөңүздөр болот. Мына кыска бутактуу алма бүчүрлөр мынакей. Туугандар, чоң-чоң болот мунун алмалары. Мунун алмалары чоң-чоң болот деп айтат. Атайын эсептебедим дейт, канча килограмм беришин билбейм дейт. Мен оюмча бул алмадан 100 килограммга жете алма алса болсо керек деп атам азыр, ойлоп атам. Формасын көрүңүздөр. Штамп жерден бир 10 эле сантиметр. Кронасын көрүңүздөр. 6 кронасы бар. Эми боюну караңыздар мынакей. Бою 2 метр. Жерде гана туруп терип алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиден жумушчу күч эконом болот. Бир адам мындайды кечке чейин бир 10-20асын терип койсо керек. Алманын сапаты жакшы үзүлөт да. Алманын сапаты ушунчалык жакшы болот. Чоң-чоң мөмө тиет. Мына туугандар. Биз дагы бийик кое бербестен алмаларыбызды мына ушундай формада, мына ушундай шартта өстүрүп алсак болот. Көрүңүздөр. Кийинки алмага өттүк туугандар, бул бийик өскөн кадимки эле өзүбүздүн алма. Жанатан деген алманы туугандар мынакей. Бутагына жүк илип, ылдыйга ийип койгон. Бул кайра көтөрүлбөйт, ушул бойдон жапыз болуп калыптыр. Муну кийин аткарып турабам. Эрте менен көрсөткөн ийүү деген технологияны ушул жерде абам иштеп койгон. Көрүңүздөр. Калкожаба, бул алманы бутабапсызбы? Эмне себептен бул алманы бутабай калдыңыз? Мунун көлөмүн кичине чоңойтоюн деп, мына экинчи алманы көрсөттүк го, мына 2,5 метрлик бийиктик турган. Ооба. Ушундай бийиктикте болсун деп койдум да, азыр Муну кандай кыласыз эми кескенде? Эми мунун ички бетин алып, мунун учтарын кыркып коем, булар дагы мынтип бута качат. Ана аралар суюк болуп калат, шамал болот, кененирээк болуп калат да, мунун тигил алмалардай болуп чатырап калат. Азыр бул жерден кыркып койгондо кичинекей карлик болуп калат. Кичине карлик болуп калат. Ошого чоңойтуп алып, анан кийин кыркайын деген оюңуз бар экен да? Сонун. Эле мына гиластарды кандай болуп атат, кандай тарбиялап атасыз? Гиластар түшүмдүүлүгү аябай жакшы. Жөн эле шактары ийилип калат. Гилас аябай жакшы болуп атат. Жакшы болуп атат. Бүтүндөй мөмөгө отургузуп коюпсузго уже? Канча жашта бул? Так, бул 3-жылкы. 3-жылда мөмөнү берип атат. 3-жылда кадимкидей. Кадимкидей. Ийилип калат. Кайсы сорту бул? Бул саргайып барып кызарып калат, анан эмне деген сорт экенин билбейм. Ичкоргонский да, Ичкоргондон. Кадамжайдын гиласы турбайбы? Ичкоргонский, Өзбекстандыкы. Ичкоргондуку. Ичкоргон бул Өзбекстандык эмес да, бул Ичкоргон Кыргызстандыкы да. Жок. Өзбекстан, Наманганск областка карайт да. Ошол жактан келген бе? Ошол жакта бир агам бар эле, ошол
Ай, азамат жакшы. Бул Өзбекстандын Үчкоргондон алынган гилас экен, биздин Үчкоргон эмес экен. 3 жылдан бери аябай түшүмдү жакшы берип аттыр. Мына көрбөйсүздарбы? 3-чү жылда гүл бүчүрлөрдү көрүңүздөр. Биздики 5 жыл болсо деле, 10 жыл болсо деле бербей атпайбы? Эмне себептен бербей атат? Аны айтып эле келатабыз. Мына ушул технологиясын кыла турган болсоңуздар, сөзсүз мөмөгө отурат. Шамалдап туруш керек да. Жел кирип. Ооба. Анан ударение берип туруш керек, түптөрүн жумшартып. Ооба. Бул сууну көп талап кылбайт, ошон үчүн түптөрүн үйүп койгон алыстан кетет да суу. Суу алыстан кетет. Мына түптөрдү үйүп коюлган, суу алыстан өтүшү керек. Туура. Алмалар сууну жакшы көрөт. Бул андай жакшы көрбөйт. Ава Шабдалга келдик. Шабдалы боюнча айтып кетсеңиз. Бул Шабдалдагы Үчкоргондон алып келинген сорт эмне экенин билбейм. Түшүмдүүлүгү абдан жакшы. Мындай жылмакай болуп өспөй, өңгүл-дөңгүл болуп, бодур-бодур болуп өсөт да. Бодур-бодур болгон шабдалыбы бул? Ооба. Ал эмне деген сорт экенин билбейм чынында. Мага жагат. Даамдуу аябай. Муну дагы карлик кылып коюпсуз го? Бутай берсең карлик болуп калат да, ийип. Аба сиздин кылып аткан иштериңиз бул Кыргызстан үчүн мотивация боло турган, элди бир шыктандыра турган нерселер. Сиздин кылып аткан иштериңиз мен үчүн аябай жакты. Сизге окшогон Кыргызстанда багбандар ушундай мамиле жасай турган болсо, анда биз тез эле өнүгүп кетмекпиз. Азыр дагы көрсөтө турган нерселериңиздин баарыны көрөлү. Эл көрсүн, жасасын, шыктансын. Гүлдөр. Бул жерде мынакей сонунда гүлдөр бар экен. Гүлдөр боюнча кийин тарталы. Азыр бак боюнча тарталы. Аба жүрүңүз, кийинки бакка баралы. Кийинки көчөтүнө келдик абамдын. Бадам экен. Кайсы сорту бадамдын? Анда билбейм ошонусун. Түйүп атабы? Бу да Өзбекстандан келген ооба. Мынакей абамдын бадамы. Тыйла пайда болгон турбайбы? Былтыркыдан калган, Муну калып калдым, дарысы менен чачып өлтүрүп салам. Ооба. Мен байкап атырмын да. Азыр көрөтөм. I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I was talking to you on my road cause I know I'm too scared.